Берекелүү Жети Өгүз районунда быйыл багбандар өрүктүн түшүмүн мол алышты. Азыр бул жемиштин эрте бышкан сорту жыйналып чет жака сатылууда. Баасын алармандар 40-50 сомго чейин алышууда. Досум экөөбүз элдин өрүгүн Москвага апарып, Россия шаарында фудситиге апарып, элибизге сатып жардам кылалы деп, Кудай буйрса, бүгүн кеч менен биринчи фурабыз жөнөйт. Ушун биздин ойлогон ойго эл да кошулуп жардам бергенине чоң рахмат. Биз да Кудай буйрса ушу менен жоң калбастан жарылчак үчүн, кыргыз эли үчүн көптөгөн жакшылыктарды кылабыз деген оюбуз бар. Жети Өгүз аймагында өрүктүн түрүн ар бир үйдө өстүрүп жан багат. Былтыр да бул жемиш түшүмүн мол берген, бирок баасы арзан болгондуктан жергиликтүүлөр салыштырып айтышууда. Мурунку жылы көп эле болгон, бирок баасы арзан болгондон анан быйыл баасы кымбат болду. Былтыр болсо 20 сомдон болчу, 30 сомдон. Аймакта өрүк бышканда Казакстан Орусияга экспорттолот. Жыл сайын 60 000 тоннага жакын өрүк жыйналып алынат. Анын 20% гана жергиликтүү кайра иштетүүчү ишканаларда иштетилет. 10 күндүн ичинде кайрап келип беребиз деп, ошо карызга сурагандан карызга берип атабыз. Эми алар кандай сатышат, эми бир Кудайдын колунда да. Жакшы болсо жакшы, жакшы болбой калышса, жакшы болбой калбай калсын, жакшы эле болсун. Ошо биз деле ошо рисковать этип эле карызга берип атабыз. Жакынкы күндөрү өрүктүн бал даамданган Королёв түрү бышат. Анын баасы дагы кымбат бааланат. Акмөр Нурдинова, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.